Рахмат, Мирлан Сакбекович. Ашырбек Мойдонович, мына жазгы тала иштери буюрса жер-жерлерде башталып атат. Бирок ошол дыйкандардын көп нааразычылыгы болгону күйүүчү майдын баасынын өтө жогорулуу болуп атат. Мына таможенный союзга киргени ошол суунун аркы бетинде Казакстанда дистопливанын баасы 10 сомдон ылды экен бизде. Эмне себептен абдан кымбат болуп турат. Ошону билип берсеңиздер. Себеби өзүңүздөр билесиз, акыркы убакта рубльдын жана мына теңгенин курсу түшүп кетти. А бизди сомдук ошол боюнча турат. Аны долларга айлантып барганда бул жерде эбегейсиз чоң пайда көрүп атышат ошо нефтетрейдерлер. Муну урматтуу төраганын орун басары протоколдук тапшырма кылып антимонополияга ушуну изилдеп чыкса. Себеби көп ГСМ колдончулар бул өтө кымбат болуп атат деп нааразы болуп атышат. Кийинки айта турган маселе, Ашырбек Мойдонович, мына мен жана биздин арабызда бир топ депутаттар Мегаком компаниясынын сатылышы боюнча комиссиянын мүчөсү элек. Ал жерде биринчи аукционго койгондо катышуучу жок деп, мыйзамга туура келет деп баасын түшүргөнбүз. Андан кийин дагы аукциондо катышуучулар жок деп, бүгүнкү күндө дагы баасын түшүрүүдө турабыз. Бирок кечээ массалык маалыматтар каражатына тарады. Ошол Фугуйнин жетекчиси Казаковду камады. Ошо баасын түшүргөн боюнча. Эми мен ошол комиссиянын мүчөсү катары айтат элем, мен эми Мегакомдун сатылышына каршымын. Ал жакта мыйзамдуу иш болуп атат деп биз кол коюп бергенбиз. Ал жакта эч кандай аукционго заявка түшпөсө, бааны арзандатышыбыз керек деп арзандаттык элек. Ушул боюнча Ашырбек Мойдонович, мыйзамдуу иштерди жасаган жетекчилер эмне үчүн жазаланыш керек? Ушул боюнча мага жооп берип коюңуздарчы. Кийинки маселе, Актала районунун Кара Ой айылында ошол 7-чи үй бүлөлүү дарылоо борбору бар экен, ошонун кызматкерлери кайрылды. Мына кышында ошол 3 айылды тейлейт экен ошол борбор. 3 айылдын жарандары келип дарыланып, ошол жерде стационардуу берки өздөрүнүн ден соолугун чыңайт экен. Бирок ал дарылоочу жайдын бир гана бөлүгүндө жылыткыч бар экен. Калган жери ошол кышында кандай холодильниктей суук экен. Айла жок, кыйналып турабыз дейт. Барсак эми силердин жылыткычыңар бар дей берет экен. Ошол боюнча бир ушул чара көрсөңүздөр. Рахмат, Ашырбек Мойдонович.